Арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Улут кантип калыптанат деген темабызда бүгүн белгилүү окумуштуу адаятчы Венера Сайпидин менен кыска убакытка маектешебиз. Кут келипсиң, Венера. Биз Саламатсызбы? э, Саламатсыздарбы? улут кантип калыптанат дегенде абстрактуу ойлонот эмеспизби? Анан мен мындан баштагым келет да. 90-жылдардан бери тиги базар экономикасы дегенге түшүнүгүбүз түшүнбөй, мындай чечкиндүү боло албай, ошол базарга элибиз шар кирип кете алган жок да. Бирок бүгүнкү күндө соода маданиятын өздөштүрдү, базар экономикасын чала чарпыт болсо да түшүнүп, бирок жаш муун ошону илгиртпей илип кетти да. Анан улут кантип калыптанат деген ошо экен да. Бир кезде соодадан уялган эл азыркы күндө бир жашоонун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн тапты, эшигин ачты дүйнөгө. Дүйнөлүк интеграцияда соода аркылуу байланыш түзүлүп, соода аркылуу маданият келип атат, тил үйрөнүп атат. Ошол өңүттөн алганда кыргыздын мындай улуттук калыптануусуна эң башкы себепкер болгон бир жеке адамдардын ийгилигин дагы улуттун калыптануусуна бир таасири тийди дегенге болобу. Маселен, Шоро компаниясы улуттук суусундуктарды, улуттук тамак аштардын бир статусун көтөрүп койду да алда канча. Кийин тиги көчмөндөрдүн суусундугу менен катар тамак ашына бери Супара этнокомплекси пайда болду. Ушундан мындай тыянак чыгарсак болобу, улуттун калыптануусуна жеке инсандардын да таасири болот дегенчи. Болжо эке, сиз мындай өңүттөн карагыңыз келип атат го. Биздин бүгүнкү кыргыз коому, ошол кыргыз улутунун баягы акыбалына. Бул 90 жылдары өз алдынча мамлекет болуп, өзү киндигин өзү кесип, өз эркиндигин колуна алып, өз тагдырын өзү чечип, өз тагдырына өзү ээ болгондон баштап, баягы экономикалык жактан, чарбалык жактан кантип мындай өз алдынча жашап кете алдыбы? Ошол учурда баягы элдин арасынан чыккан жигердүү инсандар канчалык деңгээлде роль ойноду деген маселеден баштагыңыз келип турат окшойт да. Жок, мындай бир эле Мен муну бир эпеге аз токтолуп кененирээк калмадым. карагым келип атат да. Негизи Жок, бир эле инсан эмес, маселен, Эмил Үмөт кыргыз концепттагычы мындай жамааттык башкаруунун үлгүсүн көргөздү да. Маселен, Эмил Үмөт менен бир кыска бир жеке маселелерди чечүүгө келгенде дагы мен чечимим эч нерсе ойнобойт, мен жамаатым менен чечем, жамаатым менен кеңешейин дейт да. Анан муну айтканым, бизнес чөйрөсүндөгүлөрдүн көбү дагы улуттун кайра мындай калыптануу жагына көп таасир этип келатат да. Бизнес чөйрөсүндө агартуучулар пайда болду. Дүйнөлүк баалуулуктарды тааныткан, либералдык баалуулуктарды, улуттук өзгөчөлүктөрдү тааныткан ушул өңүттөн айтаар элем да. Улуттун калыптануусуна жалпы улут өзү себепкерби же жеке инсандардын да таасири чоңбу? өзү мындай болот да. Сиздин айтканыңыздан улам, биз баягы мезгил өткөн сайын ошол жалпы адамзаттын астына келген чакырыктар бул кыргыздын деле астына келди да. Ушундай чакырыктарга кыргыздын канчалык деңгээлде даярдыгы бар, ошол учурда баягы белдүү, жигердүү, мындай мыкты интеллектуалдары кандай роль ойноду дегенди айткыңыз келип атат да. Чынында бул маселе баягы жалпы тарых биринчиби же инсан биринчиби деген маселеге барып да такалып кетет да. Жалпы элби же болбосо элдин арасынан чыккан лидерлерби? Чындыгында бул ошол элди, ар бир жамаатты, коомду баштаган көсү бар, дээри күчтүү инсандар болот да. Ошолор жетелеп кетет. Ошолор чыгармачылык менен жаңы бир иш баштайт же жаңы бир ойду айтат да, элге жол көрсөтөт. Анан мен ушул жерде баса белгилегим келет да. Бул жерде мындай адамдын жеке өзү бир меркантилдик кызыкчылыктардан чыга албаган, жеке керк башын ойлогон кызыкчылыгы, жеке өзүнүн эгосы, анан жалпы эл үчүн, коом үчүн деген жакшы бир сезимдер бар да. Ошол сезимдердин ортосунда адам кайсы жеринде болуш керек да. Мен өзүмчө анализ кылып отуруп, негизинен бул жеке кызыкчылыктарынан чыга албаган, өзүнүн мындай өзүм эле байысам, өзүм эле жакшы жесем, өзүм эле жакшы кийсем, өзүм эле жакшы жашасам деген адамдар
эч убакта артынан элди ээрчите албайт экен биринчиден. Экинчиден мындай адамдар ири ийгиликтерге жете албайт экен. Сиз жогоруда белгилеп жүргөн жанагы ошол эле шоронун негиздеген биздин кыргыздын нукура таза эмгеги менен өзүнүн ак мээнети менен тиги Байган Эгембердиевди анан ошол эле таза ак эмгеги менен тиги өзүнүн бутуна турган, ошол эле учурда өзү дагы бутуна туруп, коомго дагы пайдасы тийип аткан тиги Эмил Үмөттүн кыргыз концептин мисал келтиргиңиз келип атат да. Туура айтасыз. Негизи ушундай мисалдар бул баягы мындай бул элдин да колунан бир нерсе келет экен, бул элден да бир нерсе чыгат экен деген түшүнүктөрдү ушундай инсандар аркылуу мындай бул далил да. Ушул түшүнүккө ушул инсандардын эмгеги, жаратмандыгы, мындай өмүрү таржымалы ушул далил боло алат да. Демек бул жерде адам баягы жеке өзүн эле ойлобосто, мисалы үчүн бүгүнкү күндө эмне үчүн биз буга мен аябай баса белгилегим келип атат да. Себеби дегенде биздин азыркы коомубузда мындай бир жеке кызыкчылыктар биринчи орунда да. Мисалы үчүн карасаңыз, эч нерсе эмес, мен бир аз уурдап койсом эч нерсе болбойт андан. Башкалар деле уурдап атпайбы? Андан элдин эч нерсеси кемип кетпейт дейт дагы, ал уурдайт. Анан дагы бирөө уурдайт. Ошону менен бир мезгилде Кыргызстан боюнча бир 100 жерде мектеп салынып атса, 100 мектептен уурдаган адамдар болот да. Көрдүңүзбү? Тиги Мына ушунун өзү эле эч нерсе болбойт. Мына мен бир аз алып атам. Демек бул мага буйруган, бул менин тагдырым, демек бул ырыскым. Мына ушундай түшүнүктөр басымдуу да. Андан элдин эч нерсеси кемип кетпейт дейт да. Баары бири-бирин көрбөйт деп акырынан уурдай берет да. Уурдай берет. Мындай коомдун келечеги болбойт эч убакта. Бирок жогорудагы эки саныкка мындай баса белгилеп атканымда мындай болуп атат да. Маселен, дүйнөлүк интеграциядагы алака мамилеге мүмкүнчүлүк түздү да Кыргызстандачы. Ошо туристтер келгенде аларды бир эл аралык стандартта тейлей турган сервистик кызмат көрсөтүүлөр керектигин, мындай эл аралык катыш мамилебизди түзүүгө дүйнө жакын экенин, булар агартуучулук иш менен да кылды да. Маселен, Табылды Эгембердиев публистикасы менен сырткары бизнес аркылуу дагы. Себеби муну айтып аткан себебим, бир жолу бизнес чөйрөсүндөгүлөр да айтып калды да. Ошол киши бизге жол башчы болуп берди. Ошол кишинин идеясынан улам биз көтөрүлдүк депчи. Мындай улуттук колориттеги бизнести өнүктүрсө болот экен дегенчи. Ошол базар экономикасын түшүндүрүүдө дагы Эмил Үмөт дагы, маселен, ошол ишкерлер чөйрөсүн, өндүрүшчүлөрдү, бизнес чөйрөсүн баарын мындай жөн эле акча жасоого эмес, коомду агартууга, мамлекеттин салыгын көлөмдүү канчалык төксөк, ошончолук кубаттуубуз арта турганын түшүндүргөн иштер менен да параллелдүү жүрдү да булардыкы бизнес менен катарчы агартуучулук. Олжеке, сиз менин жогорудагы оюмду эле дагы бекемдедиңиз да. Себеби мен жогорудагы оюмду улантып, мен ушуларды айтайын деп аткам да. Эсиңизде болсо керек, ошол 90 жылдары баягы бир көп кыргыз баягы эмне кылаарын билбей калган учурларда ошол Эгембердиев агай аябай мыкты публистикалык макалаларды жазып, кантип бутка турса болот, кантип бизнес кылса болот, кантип болбогон нерседен ошол улуттун кичинекей жармасынан ошол кичинекей чака казанга кайнатып, чакага куюп алып сатканда элдер ушундан эмне чыгат, эч нерсе чыкпайт десе болбой, өзүнө ишенип, ушундай бир нерсе чыгарам деп, бир чоң үмүт, чоң мындай бир эркиндик, ички эркиндик менен тиги жазса боло тургандыгын, жаратса боло тургандыгын көрсөтүп, ал иш жүзүндө да анан өзүнүн макалалары аркылуу дагы жазып атпады беле, эсиңизде болсо керек да. Анан демек бул деген, бул өзүмдө эле болсун деген жок да. Элде болсун, эл ичинде менде болсун деген баягы илгертен келаткан кыргыздын принциптин карманды да бул киши. Бул бир да, экинчиден мына өзүңүз көрүп атасыз, ошол эле тиги Эмил Үмөт мырзанын жасаганын карасаңыз, бул өзүнүн жаратмандыгы менен иш жүзүндө да көрсөттү. Ошол эле учурда бул дайыма ушул жалпы эл агарса экен, элдин көзү ачылса экен, ошол бирде болсо бир кыргыз жаштарына бир үлгү болуп, биздин айткандар сиңип, жугуп, бир ийгиликке жетсе экен деген
агартуучулук иштерди дагы бул тынымсыз алып барып атат да. Мен эмне үчүн буларды баса белгилеп айткым келип атат да, анткени булар жеке өзүнүн эле керт башынын эле жыргалчылыгын ойлоп, тынчтыгын ойлоп жатып алган жок да. Ооба. Биз Ушундай инсандар бул коомду алдыга жылдырат да. Анан маселе жанагындай ар кандай оор чакырыктар келген учурда ошого баягы толкундун алдындагы мындай жирөөч болот да буларчы. М, Оорчулукка биринчи төшүн тоскон ушулар болот да. ага. Мендер кечиресиз. Бул жерде улут кантип калыптанат деген темада жеке адамдардын ийгилигине токтолуп атпайбызбы? Бирок ошолордун таасири кандай болду коомгочу? Жанагы бул эле инсандар эмес. Маселен, Аскар Салымбеков бүгүнкү күндө илим, билим, инновациялык жаңылыктар үчүн академия уюштурду. Чыныбай Турсунбеков ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн алгачкылардан да баба дыйкандардын түшүмүн өкмөт, расмий өкмөт колдоо кыла албай атканда ошол жеке өндүрүш ишканалары баба дыйкандардын сообуна калган иш кылды да, ошолорду базар түзүп берди, аянтча түзүп берди да. Салымбеков канча ички тышкы миграцияда жумуш орун берди да. Ошонун өзү дагы бүгүнкү мындай базар экономикасына улут кантип сиңишип, жуурулушуп кеткенде мындай чыйыр салышты да. Ошондон улам элдин кулк мүнөзү өзгөрүп кетат. Бүгүнкү күндө мына соц тармактар аркылуу агартуучулукка чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Өмүрбек Абдрахман маселен либералдык, демократиялык баалуулуктарды, жалпы адамзат баалуулуктарын маалыматтары менен бөлүшүп, биз ошол улут кантип калыптанат дегенде ушулардын баарын биз инструмент катары санасак болобу? Бул жеке туура айтасыз, бирок мындай да, ушул ийгиликтүү инсандарчы, сиз жогоруда белгилеген ийгиликтүү инсандар мындай бирин серин болбош керек да. Жалпы улут, мамлекет, жалпы коом өнүгүш үчүн мындайлар ар бир экинчи кыргыз, ар бир үчүнчү кыргыз болуш керек да. Эгерде баардыгы жапырт ошол коом бакубат болуш үчүн анда биз кандай шарттарды түзүшүбүз керек деген маселе келип жатат да. Себеби дегенде эсиңиздеби, дүйнөдөгү эң бай тиги Мексикадан чыккан бай магнат, мен ошону кийин кызыгып көрсөм, бул Мексика өзү жарды мамлекет. Анан кантип бул бай селимдеген, кантип бай чыкты, кантип бир мыкты бизнесмен чыкты деп мен кызыксам, ал көрсө, ал бир мындай бир эле эме экен да, бир нуска экен да, бир эле көрүнүш экен. Ал жалпы калган Мексика, калган баары эле баягы экономикалык жактан чоң кризисте экен. Анткени себеби ал киши эч кандай жаратмандык кылбай эле ошол Мексикадагы жанагы медиа тармагындагы көп компаниялардын баардыгын эле монополиялаштырып алгандан анан байып кеткен экен да. Демек бул бир кишинин таасири жалпы ошол Мексиканын башка элине таасири тийген жок да. Мындай болбош керек да. Ошон үчүн жана жогорудагы кыргыздардан чыккандагы ийгиликтүү адамдар бул бирин серин болбош үчүн биз кандай шартты түзүшүбүз керек. Өзү негизичи экөөбүздүн жана улут кантип калыптанат деген маселенин баардыгы келип туруп элечи, биздин кыргыз коому кантип бакубат болот, кантип аң сезимдүү болот, кантип ийгиликтүү болот деген сөздүн төркүнү биздин максатыбыз ошого алып барып такалат да. Дендер сөзүң оозунда. Маселен, Европада, Батышта, Америкада биздин мекендештер бар, агартуучуларчы. Алардын аттарын да белгилесек, маселен, Оксана Исмаилова, Махабат Садырбек, Гүзат Баялиева, Рахат Жолдошалиева, Америкадан өткөндөгү мейманыбыз болду, Сейит Усмановчу, Айзада Акбекова. Мындай улуттун кантип калыптануусуна практикалык иштерди, аракеттерин жүргүзүп келатышат да. Себеби илимдеги ийгиликтерди, жаңылыктарды кыргыз коомуна жеткирип, кыпкыргызча тил мененчи. Анан бияктагы мыкшыйып жаткан кыргыз интеллигенциясына караганда ошолордун улуттун калыптануусуна салымы мындай эбегейсиз дер элем да. Кандай дейсиз? Сиз жогоруда белгилеген инсандардын мындай илимий иштери, өмүр таржымалдары менен дагы кызыгып жакшы таанышмын. Албетте алардын жетишкен ийгиликтери биздин ушул мындай кыргыз коомчулугунун интеллектуалдык потенциалынын көрсөткүчү да. Көрсөткүчү. Бул аябай жакшы нерсе. Бирок ошол эле учурда биз бир нерсени унутпашыбыз керек да. Бул улуттун интеллектуалдык потенциалы деле бул түбү жок, чексиз боло бербейт да.
Анан ошол улут ошол интеллектуалдык потенциалын, ошол потенциалды алып жүргөн адамдардын ресурсун, бул ресурс да чоң аябагандай, улуттук ресурс да булчу. Ошону рационалдуу колдонууну, ошону биздин коомдун бакубатчылыгы үчүн колдонууну, мамлекеттин бакубаттуулугу үчүн колдонуу деген маселени ишке ашырышыбыз керек да. Анан бул бир. Экинчи жагынан, демек сиз жогоруда белгилеп ошол эле Өмүрөк Абдрахманды айттыңыз, Аскар Салымбековду айттыңыз, кийинки жана жаш мыкты окумуштууларды айттыңыз, дүйнөнүн алдыңкы университеттеринде билим алышып, алдыңкы илимий мекемелерде иштеп аткан. Бирок ошолордун, демек алардын жарандык, коом деген аң сезими өнүккөн андачы. Эгер адам, ошол адам эч убакта жеке бактылуу боло албасын түшүнгөн. Демек адам толук кандуу бактылуу болуш үчүн, адам бай болуш үчүн, ден соолугу таза болуп, бактылуу болуш үчүн, демек ошол өзү жашаган коом, туулган жер, эл, жамаат, ошонун баардыгы бакубат болуш керек деген аң сезимге жеткен инсандар да. Ушул аң сезимге биз ар бир кыргыз жетиш керек да. Ар бир кыргыз жетиш керек. Мен бир нерсени мисал кылгым келип атат да. Мен акыркы жылдарда баягы биздин тиги мындай кыдырып көрсөң, бул токойлордун, анан кийин жана жайыттардын, жайлоолордун акыбалы ушунчалык жаман болуп кеткен да. Мындай чаң басып, баягы сеңселген көкчөктөр жок да. Анан мен көптөн бери ойлонуп жүрөм да, эмнеге депчи. Көрсө, элдин саны да көбөйүптүр дагы, малдын саны да көбөйүптүр дагы. Ар кими ушул жайлоо баардыгыбызга тиешелүү. Анан ушул жайыт кийинки биздин тукумубузга калыш керек. Бул биздин ыйык мекенибиз, ыйык жерибиз. Ушул бакубат болсо мен да бакубат болом деп ойлонбойт экен дагы. Ар кимиси өзү көбүрөөк малын жайып, малын көбүрөөк ошол жерден пайдаланып, көбүрөөк чөптү ташып кетип, көбүрөөк отун жыгачын ташып кете берет экен да. Анан мунун кандай келечеги болот андачы? Мындай коомдун келечеги болбой калат. Демек ар бир кыргыз ойлош керек да. Ушул таш, могул жерде суу, могул жердеги чөп, бул мага эле эмес, бул баардыгыбызга тиешелүү. Мага да тиешелүү, анан баардыгыбызга тиешелүү. Ошол эле учурда ал бизден кийинки мурас болуп, бизден кийинки тукумга калыш керек. Ошону ыйык сактап, биз кийинки тукумга өткөрүп беришибиз керек деген, бул мындай пафос эмес, мына практика, иш жүзүндө ушуну биз ишке ашырышыбыз керек да. Ушуну ойлонуш керек. Дагы бир могу жамааттык деңгээлде таасир этип аткан Данияр Аманалиев, маселен Ололо Хауста бүгүнкү мындай биз баягы Волконский дечү эмес белек, ошол жаштардын көбүн баягы Кыргызстандан чет өлкөгө чыгып кетпей, Кыргызстандын ички шартында деле 10 000 сом менен бизнес кылууга мүмкүн болорун бир бизнес сабаттуулук жөнүндө тренингтерди өтүп жүрүп, бүгүнкү күндө Ололо Хаустун бособосу күндө түндө мындай агылып, жаштар көбүрөөк байланып, мындай айтканда Кыргызстандагы мүмкүнчүлүктү көрө баштады да. Биз мурдагыдай баягы Россия, Казакстанга кеткен поток токтоп, агым токтопчу, азайыпчу кыйла. Европаны беттеди, батышты беттеди. Бирок ошонун арасында баягы айылдык жаштардын баарын жыйыштырып баса бербей, айыл жеринде оокат кылууга бүйүр жаштар көбөйдү. Айыл жеринде фермерликке ыктап атышат. Соода, тейлөө, чакан ишканаларды, өндүрүштөрдү курууга жөндөмдөр артылды да. Анан мен бул кечени эфирди уюштурууда ушинтип ойлодум да, эки адамдардын дагы бир ийгиликтерин баса белгилешибиз керекпи, себеби булардын жасап аткан эмгеги элге интеллектуалдык, руханий жактан дагы көп салым болуп атат. Ал эмес мындай тирилигин оңдоп тың жашоого, акча табууга. Акча табуу дегенди биз советтик коом терс мүнөздө сыпаттап келген да, акчаны тапкандар бир бай жашагандар, элдин жон терисинен, элдин ырыскысынан байып аткандай санапчы. Бирок бүгүн ошо маңдай тери менен байып, элди дагы маңдай тери менен акча табууга үйрөтүп аткан мындай креативдүү экономиканын азбукасын таанытып аткан ошо Данияр Аманалиевдин аракеттерин, башкаларды да атайлы, дагы кимдерди атабай атабыз. Бул жерге чынын айткандачы, мына биз ар бир мына персонификациялап ар биринин атына токтолуп атабыз. Бул токтолгонго ошондой татыктуу да. Демек бул коомдун сапатын ушундай инсандар жакшыртат деген ойду айткыбыз келип атат да экөөбүз, туурабы? Анан ушундай инсандар көп болуш керек дегенчи. Чынында эле ошондой туура айтасыз. Мисалы үчүн биз бүгүнкү күндө жанагы
аябай үлгү кылып суктанып аткан жана Сингапурдагы экономикалык кереметти жараткан Ли Куан Юны алсак, ошол сиз айтканчандай меритократиялык, ошол сапаттуу, жигердүү, дээрлүү, көрөңгөсү терең инсандарга таянып анан ошондой мамлекетти курган да. Папа. Бул бир. Анан экинчиси, ушул сиз айтып аткан инсандар кантип ушундай ийгиликке жетти? Ошолордун баардыгын карасаңыз, биринчиден билим, интеллектуалдык потенциал, экинчиден ошол адамдардын өздөрүн эркин сезет. Башкача айтканда, өздөрүнө ишенет ал. Ошо ийгилик жарата аларына ишенет. Жанагындай ар кандай тобокелчиликтерден коркпойт. Өзүнө жоопкерчиликти ала билген инсандар. Ал эми өзүнүн жоопкерчиликти ала билген инсандар, алар каяктан пайда болот? Биз ошолордун санын көбөйтүшүбүз керек да. Биз ошо жеке сектордун өкүл, маселен, Жотор Сайдырканды айталы. Новотел да. Эл аралык стандарттагы мейманкана 5 жылдыздуучу. Бул дагы Кыргызстан үчүн чоң сыймык да, себеби эл аралык талапка жооп беришин үчүн баягы советтик элементтер болбош керек да ошондой имараттардачы. Бирок түп тамырынан жапжаңы бир эл аралык сонун стандартта. Ал жер бир гана бизнес көйрөсү эмес, агартуучуларга да жакшы шарт түзүп койду. Өткөндө Жодар менен өзү менен да сүйлөшүп атсак айтат, мен тияктын булар эми дүйнөлүк кісет да, ошолордун жетекчилигинен уруксат алдым дейт. Биз кээде бекер мен адабиятка инвестиция кылыш үчүн, агартуучулукка инвестиция кылыш үчүн мен аренданы бекер берүүгө уруксат бериңиздер депчи. Мындай айтканда бизге жаңы жакшы атмосферадагы шартты түзүп, анан адабиятка ошол инвестиция кылып аткандары дагы биз улуттук адабияттын сапатын, зоболосун өстүрүүгө жаңы атмосфералар да. Олжеке, мындай болот да, сиз жогорудагы атын атаган ийгиликтүү инсандарга, алар мындай жылаңач жерден куруу, мындай жөн жерден эле чыга калган жок да. Аларга бир шарт түзүлдү да, туурабы? Социалдык бир шарт түзүлдү да. Кандай шарт түзүлдү? Кеп ошондо болуп атат да. Мына бир жакшынакай жеке менчик жакшы бир бизнесин түптөгөнгө, ийгиликке жеткенге, чет өлкөдөгү эң алдыңкы мыкты университеттерден билим алганга шарт түзүлдү да. Ошол шарттардын баардыгы каяктан келип чыгып атат да? Мен ошону айткым келип атат да. Ошондой шарттарды бул жеке аз гана инсандарыбыз эмес, бул жалпы коомго жайылтыш керек да. Бул деген сөз, сиз жана өзүңүз да жакшы таанысыз, жанагы Робинсондун, Джеймс Робинсон менен тиги Аджемоглунун, могу жерде турат менин столмасында, тиги эмне үчүн айрым өлкөлөр бай дагы, эмне үчүн айрым өлкөлөр кээде жакыр жашашат дегенде, ошондой эң башкысын айтып атпайбы? Мына сиз айтканча экономикалык кереметтер, Кыргыздын ошол жакшы ийгиликтери дагы ошол шарт түзүлгөн да. Демек бул демократиялык шарт түзүлгөн да. Вот көрдүңүзбү? Эркин ой жүгүртүүгө, эркин бизнес түптөөгө, эркин изденүүгө коомдук шарт түзүлүп атпайбы? Мына ушул шарт деген жаңылыктарды жаратууга ошол инвестиция түзөт тартып экен да, коом го. берүүгө, башка дүйнө менен байланышууга, эң эркин карым катнаш жасоого, туурабы? Ошол дүйнөдөгү мыкты инвестиция тартып келүүгө, тажрыйба алмашууга шарт түзүлүп атат да. А эгерде биз жабык, авторитардык өлкө боюнча жата бергенибизде, ушул шарттын бири жок болчу да. Биз ошону түшүнүшүбүз керек да. Анан ошол шартты биз дагы жакшыртышыбыз керек да. Кыртышты жакшыртышыбыз керек. Бали. Мен эми дагы муну күчөтөйүн жыйынтыктар алдындачы. Эмне үчүн буларды айтып отурам? Жеке инсандардын ийгиликтеринчи, эми байманаптардын басмачы деген жарлык тагылган ошол ата бабаларыбызга келели да. Большевиктик коммунисттер аларды биздин көзүбүзгө мокочо көргөзүп келген. Алар эл багарлар болушкан. Албетте илгери завод, фабрика болгон эмес элге, бирок элге жумуш бергендер ошолор болгон. Малын тейлөөдө же болбосо жанагы улуттук, мисалы Супарага бүгүн сыймыктанып атпайбызбы? Музейине барсак, ата бабалардын жанагы сандыгынан баштап турмушка колдонгон буюм тайымдарынын баарын, боз үйдүн жасалгасынын баарын усталарды ким иш берген? Албетте ошо байманаптардын төрүндө усталар дагы, уздардын баары, кол өнөрчүлөрдүн баарына бир шарт түзүп берген да, мындай айткандачы. Өнөр посттордун баары ошолордун босогосунда агарып көгөргөн. Манасчылар, дастанчылар, жомокчулардын баары кимисине барса, жеңи жок же Арстанбекти мейманга чакырса, ошол үй ээсинин зоболосу артканда
тиги баланча алыстан жеңи жокту алдырыптыр же Арыстанбекти алдырыптыр депчи. Ошондой атаандаштык менен дагы булар өнөргө инвестиция кылганбы дейм да. Тек гана биз буга өткөн тарыхка анализ кылганга, ошого биз саресеп салганга мындай аракет кылбайт экенбиз да. Бүгүнкү ошол ийгиликке жетип аткан эл багарлар менен бизнес чөйрөсү өндүрүшчүлөр сыяктуу эле ошол кездеги байманаптар элдин ак сөөктөрү дейбиз го, бекеринен айтылган эмес ак сөөктөр деп. Мындай айтканда элдин эң багар мындай элге баш көз болуп турган ошолор эле да байманаптарчы. Бирок аны кейиштүү, алардын тагдыры өтө кейиштүү болуп калды да. Анан ошол призмадан алганда бүгүнкү жеке секторлорго дагы коомдогу бир жек көрүүчүлүктөр бар да. Колунда барларды жаман көргөн, булар элдин эсебинен байыган деген түшүнүктөн улут качан арылат? Олжеке, сиз аябай көп маселелерди айттыңыз. Биз аябай көп кенен сөз кылсак болот эле. Себеби бул баягы тарыхый, баягы коомдук тарыхый өзгөрүүлөрдөн улам баалуулуктар алмашып кетти дагы. Анан бул барып келип эле жанагы жеке менчик менен мамлекеттик менчик, анан жеке адам менен мамлекет, ушул маселелерди козгой турган нерселерди айттыңыз да. Чындыгында биздин азыркы учурга такалайынчы, бизде бир аз жана жеке менчик менен жеке өзү ак эмгеги менен бутуна турган бизнес менен, байлык менен, бирок элдин эсебинен байыган ушул эки адамды биз ажыратып алышыбыз керек да, эки байлыкты ажыратып алышыбыз керек да. Эч убакта адам бирөөнүн эсебинен, элдин эсебинен, мамлекеттин эсебинен адам байыбаш керек. Эч убакта. Эч убакта андай адам эч убакта ак сөөк да боло албайт, элита да боло албайт. Анын бир эле аты бар. Анын бир эле аты бар, ууру деген, коррупционер деген эле бир эле аты болуш керек да. Мындай адамдар тескерисинче коомду өнүктүрбөйт, өлтүрөт. Коомду ак эмгеги менен, таза тапканы менен эмгектенген, жараткан, мындай ойлонгон, изденген адамдар алдыга сүйрөйт. Анан өзүмчүл жеке герд башын ойлогон бай эч убакта алар элди бакпайт да, элди артынан ээрчитпейт андай адамдар. Элди кандай адамдар ээрчитет? Бул өзү да байып, өзү да күн көрүп, элге да күн көрсөткөн адамдар элди артынан ээрчите алат да. Биз ушул нерсени ажыратып алышыбыз керек. Биз ушул нерседен чаташып, бүгүнкү күндө ушул нерседен чаташып, анан баягы жеке өзүнүн кара мээнети менен тапкан бизнесин деле ой мамлекетке алып коюш керек деп, биз мындай бир байыраак жашаган адамдарга болгон көз карашыбыздан чаташып атабыз да. Туура белгиледиң. Ошо көз караштардан ажырата албай чаташып жүрөбүз да. Мен Аида Кубатова белгилүү тарыхчынын жадитчилер жөнүндө, Кыргызстандагы агартуучулар жөнүндөгү эмгегинде бир нерсеге аябай таң калып, сыймыктандым да. Байманаптарды эмне үчүн сөз кылып атам? Ошол байманаптар билимге кандай инвестиция кылган? Ошо байманаптар жанагы баарын эле жадит агартуу мектептерине кабыл алынбаптыр. Тек гана баягы кимдин окууга жөндөмү болсо. Себеби байманаптардын принциби мындай болуптур. Биз алыскы Казандан алып келип алсак агартуучулар, мугалимдерди, биз аларга тыйында төлөп беришибиз керек. Анан ошого кышында, жайында шарт түзүп берген. Боз үйлөрүн берип, өздөрүнүн ыктыяры менен, мындай айткандачы, чоң инвестиция кылганда, тиги Аида Кубатова тарыхчы да мынтип айтып атпайбы? Жанагы Жусуп Абдрахманов же болбосо Арабаев, Касым Тынстановдор кокусунан эле зээндүү болуп чыгып калган эмес. Ошолор жадит агартуу мектебинин продукциялары. Себеби алар мамлекеттик дөөлөт дегенди түшүнгөн, улуттук идентичность дегенди түшүнгөн, улуттун тарыхы, тамырын коргоп калышыбыз керек дегендичи. Ошон үчүн большевиктик коммунисттер булардын көзүн тазалаган. Себеби биз аларга Москвага этнос катары гана керек болгонбуз да. Анан байманаптарды коомго бир класска бөлүп, ошо менен мокочо көргөзгөн саясат менен биздин коом ошол түшүнүктө калып калган үчүн, жана сен белгилегендей, эки жааттагы түшүнбөстүктөр болуп келатат да, бөлүнүүчүлүк. Олжеке, биздин жалпы элдин мынтип чаташып атканын деле себеби бар. Бизде себеби дегенде бир 70-80 бир баалуулуктарды карманып жүрүп эле, анын баардыгы астан үстүн болуп, башка бир коомдук жашоо турмуш экономикалык укладка кирип кеттик да. Албетте чаташа турган негиз бар да. Анан бирок ошону чаташтырбаш үчүн мына сизге окшоп биз ачык айтып, улам азастан элге айта беришибиз керек да. Ал эми сиз жогоруда айтып аткан ошо эле шабдан 150 адамга ылайыктап өзү эле байып жата бербей, ошо
мектеп салган, шыйпаң менен 2 кабат кылып. Онда Мына эле 2 кабат десең. 2 кабат токмоктун жанында Дүрдүн мектеби деген болгон. Ал ошо Дери коомдо бар киши экен, ошол элдин балдары, таланттуу балдар окусун, мындай дээринде бар балдар деп. Анан булардын багы өзү жеке керт башы эле жакшы жашай бергенде эчтеке болбосун. Бул элди агартып, элди кошо сүйрөгөндө гана бул кыргыз жакшыраак жашай тургандыгын булар түшүнүшкөн да. Мисалы үчүн каяктан түшүнүшкөн деп ойлойм. Тиги ким Ишеналар Абаев биринчи жолу 1911 жылдан Зилзала деген китепти Молдо Кылычтан чыгарып келип, анан кийин ошондо өзүнүн эскерүүсүндө айтып атпайбы? Тиги Кочкорго келип, анан биринчи жолу ошо китепти ачып балдарга окутуп, ошондо көзүмөн жашым монталап алып куюлду дейт. Анткени мына биз кыргыз дагы биринчи жолу өзүбүз китебибизди чыгарып, өзүбүздүн сөзүбүздү китепке жазып, анан ошол өзүбүздүн китебибиз менен кыргыз сөзү менен балдарыбызды окутат экенбиз дегенди ойлогондо көзүмдүн жашын токтото алган жокмун деп айтат да. Вот көрдүңүзбү? Мына ушундай инсандар, булар өздөрүнүн керт башын ойлогон жок да, элди ойлоду да, элди. Бул түшүнүк жөн түшүнүк эмес. Мен могу аябай мындай артта калып турган, өнүгүп кеткен коомдорду анализдеп көрүп анан ушундай жыйынтыкка келдим да. Мисалы үчүн финдерди карасаңыз, биз сыяктуу деле 5 миллион. Жери бизден бир аз көбүрөөк, бирок саздак, аябай климаты деле анча эмес да. Бирок аябай өнүгүп, дүйнөдө билим берүүсү боюнча биринчи орунда. Адамга, жанга жагымдуу жашоо шарты бар өлкөлөрдүн эң алдыңкыларына кирди да. Тез аранын ичиндечи. Болбосо 1917-жылы бул орустардан өз алдынча мамлекет болуп бөлүнгөн болчу да. Анткенин себеби болжеке, булардын ар бир финдин эл алдында жоопкерчилиги болот экен да. Мисалы үчүн таштанды таштаба, уурдаба, мисалы үчүн жалпы элдин мүлкүнө такыр кол салба. Мына ушундай принциптерди карманат экен да буларчы. Мына ошентип отуруп эле булар өзү жашаган коомду гүлдөтүп алат экен да. Вот көрдүңүзбү? Анан ушул аң сезимге ар бир кыргыз келиш керек да. Кыргызда бул мурдатан эле бар болчу. Мисалы үчүн Манаста деле айтылат да, башчысы жок, байыбайт деп айтылат. Ушул лидерлер да элди алдыга сүйрөп, анан элде болсун, эл арасында бизде болсун дейт. Мына бизде аябай философиялык биринчи жанагы оп майдада карасаңыз, жарымы мага болсун, жарымы сага болсун, жарымы курт кумурскага болсун деп бир данды ар бир нерсеге бөлүп анан кийин үрөндү сыйып атат. Мага эле болсун деген жок, Олжеке, мага эле болсун деген жок. Сөз тескери биздин бүгүн мындай коомдун өнүгүү, улуттун өнүгүүсүн артка тартып, монтип тиги бутуна капкан болуп аткан ошол жеке керт башын ойлогон, анан элдин эсебинен өзү жыргасам деген аң сезим үстөмдүк кылып кеткенден болуп атат да. Мен деле сөзүңө түзөтүү кылайын. Башчы деп атпайсыңбы? Албетте башчы деп кыргыздын төл түшүнүгү да. Бирок лидер дейинчи, ошо улутту бир лидерлер алып. Манаста сап кандай болсо ошондой айттым да. Манаста да ошондой сап бар. Ооба, биздикиде лексиконубузда дагы терминдик түшүнүктөрдү калыптандырууда дагы башчылык десе жеке адамдын башчылыгындай көрбөй элек, баягы маселен Туура. биз жаатындагы лидерликти кеп кылдык. Анан улуттун калыптануусуна ошол бай манаптардын дагы чоң салымы болгонун унутпайлы. Маселен, Шабдан жөнүндө карама каршы пикирди айтсак болот да. Жеке менде эки пикир пайда болду да. Мен Шабданды ак падышанын бийлигине кошомат кылган, аябай кол кушуруп кызмат кылган жагынан гана мындай жектеп жүрчүмүн да. Бирок ага чейинки агартуучулукта ишмердигине мен таң бердим да. Себеби ошол мечит акчасына курдуруп, анан ал жанагы Шабдандын петициясы деп Кремльге булар кол топтогондо дагы жанагы ошондо 10 пункт бар экен да. Дүр соорон сөз, ал дүр соорон орус тилинде мыкты сүйлөчү экен да. А Кремльде делегаттарды чакырганда орус тилин сүйлөй албагандарды чакырчу экен да. Анан ошондойго келгенде тили курчтардан коркуп, баягы өңдү көрсө жүз тая турган манаптарды чакырганга аракет кылышкан экен да. Ошо менен Шабдандагы орусчаны канча мыкты билген менен баары мизин мокотушкан да. Анан кийин большевиктер андан бетер. Ошо менен коомду жалтак мүнөз кылып койду, суу жүрөк кылып койду. Коомдун өзүң айткан жана башчы, элге башчы боло тургандардын баарын мокок кылып койду. Анан биз ошол лидерлик сапатты, жамааттык аң сезимди калыптоодогу аракетчил ошо жаратмандарды кеп кылууга чечтик. Бүгүн жыйынтыктасак же сөзүңдү угалы, Венера?
Ожеке жана жогоруда ошол мектеп ачкан инсандар тууралуу айтпадыңызбы? Дал ошол алгачкы ачылган мектептерден анан жанагы кара кыргыз мамлекетин түптөгөн Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстановдордун баары ошол жактан чыгып атпайбы? Мына көрдүңүзбү? Баары бири бири менен туташ байланышта. Ошон үчүн кыртыш бул аябай маанилүү. М. Демек ушул биз адегенде баштаган сөзүбүздө жыйынтыктасак, демек бул коомду кантип өнүктүрсө болот, кантип бакубат жашайт деген бул экөөбүздүн эле башыбыз ооруган жок. Бул негизи дүйнөдө аябай көп илимдер жазылып, бүгүнкү күндө аябай бир көз караштар бар экен да, ошол жөнүндө да кичине айтып коеюнчу. Тиги кээ бирлер айтат экен да, мисалы үчүн Сэмюэл Хантингтон, Макс Вебер сыяктуулар, булар маданият мыкты болсо, баалуулуктары адеп акылак күчтүү болсо коом өнүгөт деген көз карашта болушат экен да. М. А экинчилери болсо жана Жеффри Сакс, жана Харрисондор болсо, булар география, климат, ошол эл, коом кайсы жерде жайгашкан, ошосу аябай маанилүү деп ойлошот экен да. А кээ биркилери болсо, тиги мисалы үчүн Робинсон сыяктуулар, Азимогул сыяктуулар. Жок, тиги жаратылыштагы эмес, маданияттагы эмес, демократиялык баалуулуктар, Эркиндик. адам кандай институттарды колдойт, инклюзивдүү, эркинби, демократиялык же экстративдүү, авторитардыкпы, ошого жараша коом өнүгөт дегенди жанагы бир жерде жакын жайгашкан Мексика менен Американы салыштырып, а мен болсо ага кошумча бир эле жерде жакын жайгашкан бир эле шартта Россия менен Финляндияны кошуп коер элем да. Кандай өнүгөт атта карасаңыз, кандай айырмачылыктар бар. Мен айтар элем жыйынтыктоо сөздө. Ар бир кыргыз менин эмнем кем деп ойлонуш керек да. Дүйнөнүн өнүккөн элдеринин финдерден кыргыздын эмнеси кем, тиги жапондордон, корейлерден эмнебиз кем, батыштан эмнебиз кем, же болбосо жанагы биз жогоруда аталган инсандар Табылды Эгембердиевден эмнем кем, Чыныбай Турсунбековден эмнем кем, Жooдар Сайдылкандан эмнем кем деген өзүбүзгө болгон ишеним керек. Өзүбүздүн чечкиндүү кадамдарыбыз, эркин ой жүгүрткөн, нестандартный дейбиз. Ошол биздин аракеттер керек. Бүгүнкү мейманыбыз Венера Сайпидинге алкыш. Урматтуу көрүүчүлөр, лайк басыңыздар, комментарий калтырыңыздар, анан биздин YouTube каналга катталып койсоңуздар андан жакшы. Венерадагы соц тармактардагы барактарына катталып коюңуздар, Facebook баракчасына, Instagram баракчасына, шакирдикине да катталып коюңуздар. Биздин ийгилик сиздердин ийгилигиңиздер, сиздердин ийгилигиңиздер биздин ийгилик. Алдыке. Рахмат. Макул, анда жакшы.